Балбак Түлөбаев: бир адамдын акысын жеген адам эч качан адам болбойт. Бишкек шаарынын мэринин мурдагы милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев социалдык тармактагы баракчасына кызматтан кетиши тууралуу пост жарыялады. Ал мындан кийин кайсы кызматка бараарын айткан жок. Мен азыр эс алып дарыланып алайын деп жатам. Өз эрким менен жумуштан кеттим. Мен эч ким кетирген жок. Бул менин жеке чечимим. Андан сырткары мен кайсы кызматка барам бул маанилүү эмес. Маанилүү нерсе өлкөнүн биримдиги, бүтүндүгү. Мен айтышыңар мүмкүн алдыдагы иштерин аткарбай кетти деп. Ал иштер буйруса ишке ашат деген ойдомун. Мамлекеттик кызматка барбай деле элге жардам берсек болот. Мен таза иштедим деп айта алам. Текшерсеңиздер чыгат баары. Бир да адамдын акысын жебегенге аракет кылдым. Бир адамдын акысын жеген адам эч качан адам болбойт, деди Түлөбаев. Болот Маданбек: Текебаев Садыр Жапаровго шайлоонун алдында эскерткен болчу. Бардык нерселерди эле элдин талабы же элдин айтканын баарын кыла бересиңби деп. Өмүрбек Текебаев абдан туура айткан. Садыр Жапаров элдин пикири деп жүрүп өзүнө минус кылды. Баарыбыз көрүп атабыз, саясаттын сы тамгасын түшүнбөгөн, коро шыпырган келиндерден бери Садыр Жапаровго акыл үйрөтүп чыгышканын. Элдин жөнөкөй бөлүгү саясатчы менен популисттердин, саясатчы менен бизнесмендердин айырмасын билишпейт. Ким кооз сүйлөп койсо эле колдоп чыгышат. Дүйнөлүк практикада бийлик элди бардык катмарынын пикирин аткарбайт. Мисалы, Россияда элдин жөнөкөй катмары Орто Азия мамлекеттерине виза режимин киргизүүнү каалашат. Сурамжылоодо орусиялыктардын 70% макул болушкан. Эмнеге орус бийлиги алардын каалоосун аткарбайт? Германияда, Францияда мигрант мусулмандарды, африкалыктарды жек көрүшөт. Биздин эсебибизден жашашат деп. Бирок бийлик элдин пикирин укпайт, оондун талаптарын аткарат. Жапаров каяктагы саясатты түшүнбөгөн келиндердин, кыздардын, чалдардын жана башка талаптарын аткарууга милдеттүү эмес. Эгерде аткарып, бирок реформалар аягына чыкпаса, Садырды кайра күнөөлөп чыгышат. Ошол себептен Садыр Жапаров өзүнө өтө тажрыйбалуу, билимдүү кеңешчилерди алуусу керек. Ошолор менен иш кылуусу керек. Мисалы, Путин деле бийликке келгенде эң сонун реформаларды кылган немис кеңешчилеринин жардамы менен же Чилинин диктатору Пиночет эң сонун кеңешчилерди таап, Чили экономикалык чудосун жараткан. Кызматтан алынган Садыр Жапаровдун жактоочусу анын чечимине нааразы. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Акин Токталиев Садыр Жапаровдун чечимине түшүнбөй турганын айтты. Бул тууралуу ал Супер KG порталына билдирген. Эмне себеп болуп кеткенин өзүм да билбей түшүнбөй калдым. Башка президент кызматтан бошотсо өз кишисин койтууга деп түшүнөт элем. Мен бул президенттин өз кишиси болчумун да. Инаугурациясынын алдында муфтиятка келип мени тааныштырып, үй бүлөлүк адвокатым деп айтты эле. Жардам беребиз деп мени мактап жактап кеткен. Садыр Жапаровдун ондой жактоочусу болгон. Анын ичинен эң жакыны мен болчумун. 10 жылдан бери жактоочусу болуп жүрөм. Өзү байланышка чыккан жок. Президенттик аппараттын башчысы мени чакырып алып, сиздин тагдырыңыз чечилип калды деп айтты. Мен бул кызматка жан талашып барган эмесмин, деди Токталиев. Аида Абдрахманова: айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле дегендей болду го бул жагы. Мекенчил партиясы калпайттырбайт мени. Өзүм деле калпайтып пахта коюп көргөн жан эмесмин. Анда Мекенчил партиясында саналуу гана адамдар бар эле. Садыр Нуркожоевичти ким колдосо куугунтукка алынар эле. Партиялаштарынын үстүнөн кылмыш иши козголуп камалып кетчү. Ошолордун арасында биз да бар элек, адвокаттары. Телефондорубуз дайым прослушкада, артыбыздан оперлер көзөмөлдөп турчу. Мени дагы канча жолу камаштын айласын көрүштү. Акыркы жолу митингге чыкканымда эки ооз айткан сөзүмдү лингвистикалык экспертизага жөнөтүшүп, дагы камоонун айласын издешти. Үйдөгүлөргө мен камалып калсам паникага алдырбагыла деп калгам. Бирок биз коркуп артка кылчайган жокпуз. Сиз үчүн акырына чейин турдук колдоп. Анткени биз калыстык үчүн күрөшкөнбүз. Колдоо десе эле бул туура эмес кыймыл-аракетине көз жумуп кол чабуу эмес. Колдоо туура эмес ишин көзгө басып айтуу. Садыр Нуркожоевич, сизди чөөлөр курчап алышты. Аны кантип сезбей жатасыз? Өзүңүз кыракы жан элеңиз. Кадр саясатын ким жүргүзүп жатат өзү? Таза адамдар кетип, мошенник, коррупцияга аралашкан кадрлардын келиши сизге аброй алып келбейт, тескерисинче. Бүгүн Акин Токталиев жумушунан алынды. Бул адам таза кадр эле, өз ишин билген, акыретін ойлогон. Дин жаатын бул адам түшүнгөндөй көбү түшүнүшө алышпайт. Акин Усубалиевичтин жумушунан алынышынын себеби барбы? Андыктан сизден ачык жооп күтөбүз. Бул суроом сизди колдобой калдым дегенди билдирбейт. Айланаңызга көз чаптырыңыз дегенди гана түшүндүрөт. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өз эле.
Имамидин Ташевдин үстүнөн Финполго арыз жазылды. Имамидин Ташевга таандык KG Group компаниясынан үй сатып алган жарандар Ташевдин үстүнөн Финполго арыз жазышканын Коом пресс сайтына билдиришти. Жабырлануучулардын айтымында жалпысынан 22 үй бүлө KG Group компаниясына алданып калган. Азыркы учурда Батирдин акчасын төлөп, бирок ушул күнгө чейин үйлөрүн ала албай жаткан 11 үй бүлө Финполго арыз жазды. Жабырлануучулар кылмыш иши Финполдон сотко өтпөй жатканына нааразы. Иштин созулуп келе жатканына 4 жылдын жүзү болду. 11 үй бүлө президентке кат жазып, ММК аркылуу бир нече жолу кайрылышкан. Ал эми жабырлануучулар аталган компанияга берген жалпы сумма $1 миллион түзөт. Белгилей кетсек, Бишкек шаарындагы Токомбаев көчөсүндө KG Group компаниясы куруп жаткан Айтматов ордосунан Батир сатып алган жарандардан түзүлгөн демилге тобу социалдык баракча аркылуу Имамидин Ташев аларды сызга отургузуп кеткенин жарыялашкан. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз өкмөтүнө эскертүү берди. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын айрым саясатчыларынын 4 гүл суу сактагычынын каналы Тажикстанга өтүп кетти деген болжолдуу билдирүүлөрүнө көңүл буруп, Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо процесси жүрүп жаткандыгын белгилейт. Бул тууралуу Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлайт. Тажикстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Тажикстан менен Кыргызстандын өкмөттүк делегацияларынын ортосундагы чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Эл аралык укуктук ченемдерине ылайык Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасын делимитациялоо аяктаганга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү айткан аймактын каналы өткөн аймактын бөлүгү бөлүнбөгөн деп эсептелет. Учурда кайсы бир талаштуу аймакты экинчи тарапка өткөрүп берүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Министрлик коңшу өлкөнүн саясатчыларын Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча билдирүүлөргө өтө этияттык менен мамиле кылууга чакырат. Анткени такталбаган маалыматтарды жайылтуу эки боордош мамлекеттин чек ара аймактарындагы кырдаалды туруксуздаштырууга түрткү бериши мүмкүн деп жазылат маалыматта. Булак медиа центр. Бүгүн Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов жолугушту. Галина Байтерек президент Садыр Жапаровдун Өмүрбек Бабанов менен жолугушуусун тастыктады. Жолугушуу бүгүн 10 февралда өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөгө инвестиция тартуу маселеси талкууланды. Президент инвестицияларды тартуу максатында байма-бай жолугушууларды өткөрүп турат. Бүгүн Казакстандан келген инвестор Шухрат Ибрагимов менен жолугушуу болуп өттү. Аны менен кошо Өмүрбек Бабанов келди. Бул тааныштыруу жолугушуусу, анда иштин келечеги талкууланды деп түшүндүрдү Галина Байтерек. Кыргызстанда Кавасаки оорусу көбөйүүдө. Кавасаки оорусуна чалдыккан балдар өлкөдө каттала баштады. Учурда 28 бала Кавасаки синдромуна шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында алардын ичинен 15-нде аталган синдромго окшош белгилер катталууда. Жайында коронавирус менен симптомсуз жеңил формада ооруп, суук түшкөндө пост-ковиддик синдромго чалдыккан балдар болуп жатканын кошумчалады. Ал эми өпкө кагынуусуна 150дөн ашык бала кабылып, учурда ооруканада дарыланып жатат. Тилекке каршы алардын 20дан ашууну оор абалда. Булак аргумент KG.